Азыркы күндө Израилдин Палестинадагы мусулман боордошторубузга кылган зулумдуктарын эч бир абийир кабыл кылбайт. 14 май 1948 башталган бул экспансиялар, зулумдуктар дээрлик 80 жылдан бери токтобой уланып келет. Аябагандай көп мусулмандар зулумдук менен өлтүрүлдү. 1 миллион палестиналык сүргүнгө айдалды. 675 айыл бүтүндөй талкаланып жок болду. Кээ бир райондор бүтүндөй жөөттөштүрүлдү. Миңдеген жылдардан бери жашап келген палестиналыктардын мекенинин 85%-ын жөөттөр тартып алды. Учурда палестиналыктар өз мекенинин 15%-ында гана жашап келишет. Бул зулумдуктарга каршы эмне кыла алабыз? Учурдагы абалым менен жагдайым менен эмне кылсам болот деген болсоңуз, жоопту угуп туруңуз. Жөн эле бакырып кыйкырып сөгүнүштүн кереги жок. Бул ыкмалар кээде динсиздердин пайдасына жарап калышы мүмкүн. Чындыгында сиздин колуңуздан өтө чоң иш келет. Колуңузда чоң мүмкүнчүлүк бар. Кандай дейсизби? Анда угуп туруңуз. Азыркы күндө социалдык тармак өч алуу виртуалдык аймагына айланды. Израиль, Мьянма, Индия сыяктуу мусулмандарга зулумдук кылган өлкөлөрдө соц тармактарда сөгүп, урушуп, каргап шилеп келебиз. Натыйжада ошол эле нерселер менен гана чектелип калабыз. Мындан башка да колубуздан өтө чоң жыйынтыктуу иш келет. Алардын бирөөсү бойкот. Ооба, бойкот. Ар бир керектөөчү бул потенциалдуу бойкотчу. Дүйнө жүзү боюнча 1 миллиард 600 миллион мусулман бар. Бул 1 миллиард 600 миллион бойкотчу деген мааниге келет. Башкача айтканда, бул сыртынан жумшак көрүнгөн, бирок атом бомбаларынан да күчтүү болгон курал. Болгону муну кылдат, так ыкма менен колдоно билүү керек. Учурда дин душмандары, батыш, эмне үчүн мусулмандарды жактырбай, исламофоб көз карашын жайып, Курандан бизди алыстатканга аракет кылып жатат билесизби? Көптөгөн себептеринин бирөөсү дал ушул. Батыш биз 1,6 миллиард мусулманды алардын өндүрүшүн түгөтүүчү кардар катары карайт. Башкача айтканда, алардын өндүрүшүн сатып алуу менен биз алардын экономикасын болуп көрбөгөндөй өнүктүрүп жатабыз. Айык Куранда болсо, жегиле ичкиле бирок ысырап кылбагыла деген мааниге келген аят бар. Динибиз бул аятка таянуу менен ысырапкорчулукка тыюу салган. Демек, ысырапкорчулуктан оолак болгон мусулмандар батыштын потенциалдуу түгөтүүчүсү, керектүүчүсү деген статустан алыстайт. Бул болсо батыш экономикасынын тамырын чиритет. Элестетиңиз, 1 миллиард 600 миллион кардарын жоготуу эмне дегендик? Бул батыш ааламын бүтүндөй багынтуу деген мааниге келет. Демек, алардын түгөтүүчү кардары болуубуз үчүн биз эң алгач динибизден алыс болушубуз керек алардын оюнда. Мына ошондуктан батыш бизди Курандан алыстатууга аракет кылууда. Диндар мусулман бул күчтүү бойкотчу. Башкача айтканда, дүйнө жүзү боюнча 1 миллиард 600 миллион бойкотчу бар. Бул жумшак, бирок дүйнөнүн агымына таасир бере ала турган күч. Албетте, бойкоттун ийгиликтүү болушу үчүн көп кишинин катышуусу эле жетпейт. Мындан сырткары, бойкот кыймылы медиа аркылуу өтө көп чагылуусу керек. Эмне үчүн? Себеби кээ бирки маркалар бүткүл дүйнө жүзүнө жүргүмүштүн желесиндей жайылып кеткен. Аларга бир гана бойкот кылуу аркылуу таасир берүү оор. Бирок медиа аркылуу ал маркаларга канчалык көп бойкот жарыяланса, ал марканын брендине, аброюна ошончолук көп доо кетет. Марка керектүүчүлөрдүн назарында терс маанайда көрүнө баштайт. Бул албетте марканын имиджине доо кетирет. Натыйжада марканын акциясы түшүп кетип, а марка ээлери болсо бойкот кылгандардын талабына мажбур баш ийет. Демек, бойкот аркылуу маркага же бир идеологияга түз же кыйыр түрдө таасир берсе болот. Бойкот жана анын ийгиликтери тууралуу тарыхтан өрнөктөрдү алып карап көрөлү. Деги ишке жарайбы бул бойкот? Же жөн эле кыйналып жатабызбы? Келиңиздер, изилдеп көрөлү. 625-жылы Бану Надир уруусунун жөөттөрү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга берген анттарын аткарбай, тынчтык келишимин бузуп коюшат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бану Надир жөөттөрүнө каршы аттанат. Алардын шаары Мадинадан 2 сааттык алыс жерде жайгашып, өтө бийик бекем чептер менен курчалган эле. Чепти ашып өтүү мүмкүн эмес эле. Бирок чептин сыртында жөөттөрдүн негизги киреше булагы болгон курма бактары бар эле. Мусулмандар бул курма бактарды четинен өрттөп кыя башташат. Муну көргөн жөөттөр чыдабай кетип, заматта чептен жан соого телеп жалдырап чыгышат. Алар үчүн эң күчтүү сокку бул экономикалык сокку. Учурда да алардын курма бактары сыяктуу болгон өндүрүштөрүн албай, бойкот жарыялоо аркылуу аларды жан соого тилетсек болот. Ылдыйда дагы да кененирээк ачыктайбыз. Даярсызбы, анда кеттик. Бойкоттун арты менен бир өлкө түссө болоорун билет белеңиз. Ооба, жаңылыш уккан жоксуз. Бойкот
бир өлкөнүн пайда болушуна себеп болгон тарыхта. Кайсы өлкө? Ал АКШ. АКШ Англиянын колониясы болгон өлкө эле. Өлкө ар кандай салыктардан улам кыйналган абалда болчу. Натыйжада америкалыктардын эркин өз алтынча мамлекет болуу иш-аракеттери башталды. 1773 жылы 10 май күнү Индиядан чай алып келген Англиянын кемелери АКШнын Бостон шаарынын жээгине келген кезде америкалыктар кемелердеги чайларды тоноп, деңизге төгүп жиберишти. Жалпы жонунан 1,7 миллион долларлык зыян тартты Англия. Америкалыктардын бул аракети Англияга каршы жарыяланган бойкот катары бааланды. Мындан сырткарыда Англиянын товарларына каршы көп бойкоттор жарыяланды. Англия болсо зулумдугун арттырды, салыктарды көбөйттү. Америкалыктар көтөрүлүш чыгарды. Жыйынтыгында эркиндик үчүн согуш жүрүп, 1776 жылы АКШ өзүнүн эркиндигин жарыялады. Бойкот менен башталган акция өлкөнүн эркиндиги менен аяктады. Англиянын колониясы болуп турган Индияда бойкот себеп болуп эркиндикке чыкты. Индиянын эркиндиги үчүн күрөшкөн Махатма Ганди англиялыктар берген кызматта иштеген индиялыктарга Англия үчүн иштеп берүүдөн баш тарткыла деп чакырык салды. Элди көтөрүлүштөргө, салык төлөбөөгө чакырды. Англиянын өндүрүштөрүнөн бүтүндөй баш тартууга үндөдү. Англис кийимдерин кийбегиле, улуттук индус кийимин кийгиле деп элдин аң сезиминде төңкөрүштөрдү жасады. Жыйынтыгында 1947 жылы Индия расмий түрдө эркин өлкө болуп жарыяланды. Келдик биздин заманга. 2006 жылы Дания пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын карикатурасын чыгарды. Натыйжада мусулман өлкөлөр Даниянын өндүрүштөрүнө бойкот жарыялады. Бойкоттун жыйынтыгында Европанын эң эле атактуу сүт азыктарын чыгарган Arla фирмасы 1 миллиард 36 миллион доллар зыянга учурады. Жакында эле франциялык акылсыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын карикатурасын тартып, аны Франция өлкөсү колдогон окуялар маалында да мусулман өлкөлөрү Францияга каршы бойкот жарыялашат. Тунис дароо Франция менен геништетүү жаатындагы келишимин жокко чыгарса, Пакистан 1,5 миллиард долларлык аскердик келишимин жокко чыгарды. Дагы ушул сыяктуу бойкоттордун натыйжасында Франция күнүнө жүздөгөн миллион долларларын жогото баштайт. Натыйжада Макрон дароо чыгып мусулмандардан кечирим сурап, мусулмандар мени туура эмес түшүнүп алды окшойт. Бул карикатураларга Франция өкмөтүнүн эч кандай тиешеси жок. Биз мусулмандардын диний сезимине урмат менен, сый менен мамиле кылабыз, дейт. Кудум чептин ичинде бекинип жаткан жөөттөр жан соого тилеп жалдырап чыккандай. Дүйнө жүзү боюнча мусулмандардын 10% гана бойкот жарыялаган кездеги көрүнүш бул албетте. Дүйнө жүзү боюнча бойкот кылынган өндүрүштөрдү билүү үчүн атайын бойкот аттуу тиркеме иштелип чыккан. Бул тиркеменин сканери аркылуу товарлардагы баркод штрих-коддорду окутуу менен бойкот жарыяланып же жарыяланбагандыгын биле алабыз. Ошол эле кезде кайсы өлкөнүн товар экенин, эмне себептен бойкот жарыялангандыгын да билсеңиз болот. 2005 жылы BDS Boycott Divestment Sanction, башкача айтканда, бойкот кылуу санкциясы аттуу эл аралык кыймыл түзүлөт. Кыймылдын максаты Палестинанын эркиндиги үчүн Израилге каршы эл аралык деңгээлде бойкот жарыялоо. Африкадан Чилиге чейин, Туркиядан Англияга чейин, Испаниядан Малайзияга чейин жайылган бул кыймыл Израилге экономикалык, маданий, саясий, академиялык жактан бойкот жарыялап, көп ийгиликтерге жетишти. Биз эмне кылабыз деп, куру эмоция менен трибуналарда ыйлап, көз жаш төккөндүн ордуна бойкот аркылуу жумшак күч менен Израилге күчтүү сокку урду бул кыймыл. Бириккен Улуттар уюмунун берген рапорту боюнча 2014 жылы Израилге сырттан келген инвестициянын 46%га азайгандыгы байкалган. Мунун эң негизги себепкери BDS кыймылынын мээнети болгон. 2013-14 жылдары болсо, кыймылдын Европада жүргүзүлгөн бойкотунун жыйынтыгында Израилдин экономикасы 6 миллиард доллар зыян тартты. Израиль, АКШ, Англия, Канада сыяктуу кээ бир өлкөлөргө бул бойкотко колдоо көрсөтпөгүлө деген өтүнүч менен кайрылды. Атүгүл Израилдик адам укуктары боюнча активист Эйтай Мак Анадолу маалымат агенттигине берген маалыматында ушундай дейт. 2015-2016 жылдар аралыгында Израиль BDS-тин иш-чараларына чекит коюу жана активисттерин куугундуктоо максатында Европалык эл аралык юридикалык фирмалар менен жашыруун келишим түзүп, атүгүл 1 миллиард 130 миң доллар берген. Учурда BDS-тин сайты BDS Movement Check.net. Биз эмоционалдуу элбиз. Бири көйгөй жаралса, дароо кыйкырып чыгууну, урушуп сөгүүнү адат кылып алдык. Ушуну унутпайлы. Бир ката, экинчи бир ката менен оңолбойт. Бойкоттун дагы бир эң таасирдүү түрү бул такыбалык.
Такыбалык менен биз эң алгач алардын руханий продуктларынан баш тартабыз. Башкача айтканда, алар биздин бузуку жолго өздөрүнүн медиасы аркылуу кирүүбүздү каалайт. Бирок биз алардын медиа продуктларын көрбөө, колдонбоо аркылуу алардын планын бузабыз. Алар биздин көп тамак жеген, жалкоо, ныксыраган, ашыкча салмактуу мусулман болушубузду каалайт. Биз болсо сүннөткө ылайык жашоо менен алардын бул ыкмасын талкалайбыз. Алар биздин ысырапкор болушубузду каалайт. Биз болсо Аллах ысырап кылгандарды сүйбөйт деген буйрукка баш ийип, үнөмчүл, жупуну жашоо образын кармануу аркылуу жеңишке жетебиз. Мына ушулар эң күчтүү бойкот. Үйлөнүү курактагы эркек аз чыгым кылып той кылуу менен, үй бүлөлүү эркек аманаттарына адал, таза азык берип, энелер болсо балдарынын колунан смартфонду алып, ордуна китеп берип, байлар акчасын Мальдива, Таиландка коротпостон муктаждарга жардам берип, же илим изилдөөчүлөргө колдоо көрсөтүп, аялдар сулуулугун көпчүлүккө пиар кылбастан, кыздар акчасын макияжга салбастан жашоо бул эң күчтүү бойкот. Жараткан баарыбызга парасат берсин. Өзөктөн чыккан өрттөн, иштен чыккан жаттан, сырттан келген апааттан сактасын. Баарыбызга такыбалык насип этсин.